Эртең менен ойгонгондо тело дагы, душа дагы ырдап туруш керек дейт. Асель Сыдыкова «Hello, мир! Победительница только что проснулась» деп ойгонот экен. Салам дүйнө, жеңүүчү азыр эле ойгонду. Бүгүн жаңы күн, демек ийгилик үчүн жаңы шанс бар. Башкача кылып жасаганга, мындан жакшы болгонго, өзүмдүн жаңы версиямды түзгөнгө шанс бар деңиз. Жылуу суу ичкенди унутпаңыз. Ручка блокнотторуңузду даярдап, жазып упражнение кылганга настрой болуңуз. Жөн эле жатып алып, пассивдүү болуп угуп эле койбостон, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Эми өзүбүздү перепрограммирование кылабыз. Мээбизди ийгиликке заточка кылабыз. Билимдин, навыктардын, критический навыктардын чоң кирпичный блокторун курабыз. Жөндөмдөрүбүздү, таланттарыбызды өнүктүрөбүз. Расслабиться этпей, проработка кылабыз. Көбүнчөсү өзүн таштап салышат. Анткени баары эле башташат, бирок аягына чыккандар аз болот. Эгерде сиз расслабиться этип калбай, өзүңүздүн үстүнөн тынбай иштеп аткан болсоңуз, мен сизди куттуктайм. Жакшы өзгөрүүлөр болуп атат деп ишенем. Анткени 2 айда эле өзгөрүүлөр болуп баштайт. Биз өзүбүздү эң башкы проект номер 1 кылганбыз. Анткени биз окууга, билимге, өзүбүзгө серьезно мамиле кылбасак, мурда кандай болсо, ошондой эле калат. Мурда кандай результатты алсак, ошолорду эле алабыз. Мурдагы эле иштерибизди кылып жүрө берсек, ошондой эле болуп, эч өзгөрүү болбойт. Өзүңүздү эң башкы проект номер 1 кылыңыз. Анткени өзүңүздү проработка кылып турсаңыз, мээңизди перепрограммировать кылсаңыз, өзүңүз мыкты болсоңуз, өзүңүздүн эң жакшы версияңызды түзүп алсаңыз, сиз жакындарыңыз, туугандарыңыз, балдарыңыз, карьераңыз үчүн, бизнесиңиз үчүн дагы эң жакшы версия болосуз. Күндө эртең менен сабак угуп тургандар, бир күндө калтырбай упражнение кылып тургандар, ийгиликке кадам таштап аткандар. Алар үчүн булар привычка болуп калды. Алар эрте турганды, кайсы китеп окуганды, өзүнүн үстүнөн иштеп турганды адат кылышты. Кандай аффирмацияларды айтышты билишет. Маленький я менен кантип иштешти билишет. Мастер планды кандай түзүштү билишет. Уже көптү билишет. 20-30 жылдан бери кылбай жасабай жүргөндөрдү жасап башташты. Сиздин келечек сизден гана көз каранды. Эгер сиз азыр уже тажап баштасаңыз, мен баарын билдим, мага ушулар жетиштүү же менде убакыт жок, андан көрө уктап алганым жакшы десеңиз, анда бул сиздин ийгиликке даяр эмес экениңизди билгизет. Ошондуктан эгер азыр расслабиться этип баштасаңыз, өзүңүздү колго алыңыз. Дагы убакыт бар. Эми биз навыктар жөнүндө темаларды өтөбүз. Башкача айтканда, сатуу, лидерство, переговор, пассивный доходтун кандай түрлөрү бар, объектти кантип тандаш керек, недвижимостьти кантип 40-50% арзан сатып алсак болот, ошондой сабактарды дагы, ошондой темаларды дагы өтөбүз. Биздин ишенимдерибизди алмаштырганыбыздын итогун чыгарганга чейин видение жазабыз. Анткени видение жок, бул картасы жок адам. Эгер сенде карта жок болсо, каяка барарыңды билбейсиң, кандайча, эмне үчүн билбейсиң. Анан албетте сен каалаган жерге жете албайсың. Ошондуктан өзүбүздүн рас менен иштейбиз. Рас бул радикулярная активационная система. Ал башыбыздын арткы бөлүгүндө болот. Ал датчик фильтр сыяктуу кызмат кылат. Биз өзүбүздүн рас менен иштейбиз. Чтоб аны иштетиш үчүн сен эмнени кааларыңды чөткө билиш керек. Биз буга чейин күндө китеп окуп турушубуз керек болчу. Китеп окуганды уланта беребиз. Күнүгө 20 страница. Атайын час силы бөлүп алып, осознанно окуйбуз. 1 саат, 1,5 сааттан. Китеп окуу дисциплинага үйрөтөт, мээни өнүктүрөт, мээдеги нейрондор узарат, орфография оңолот, эс тутум жакшырат. Джеймс Олтшердин «Выбери себя» деген китеби, Кейт Ферразанын «Никогда не ешь в одиночку» и другие секреты успеха, Гарбара Шердин «Лучше поздно, чем никогда» деген китептерин ушуларды сунуш кылды. Нетворкинг, умение работать, самый востребованный навык в мире дейт. Эң жаман адат бул баштаган ишти аягына чыгарбай, таштап салуу. Эгерде китепти окуп бүтө элек болсоң, жаңы китепти баштаба. Жөн гана отуруп ал китепти окуп бүтүрүш керек. Азаздан. Пилди биз по кусочкам азаздан жеп отуруп бүтүрөбүз. Анын сыңарында биз правило 5 секундду колдонуп,
дароо жасайбыз дагы күнүгө 20 страницадан китеп окуп турабыз. Бул менин келечегим үчүн, бул менин балдарым үчүн, бул менин бизнесим үчүн деп. Будильник коюп алып, будильник шаңырагында сразу китеп окуп баштайбыз. Кандай жумуш жасап атсак да аны таштап, ошо өзүбүзгө ошол привычканы киргизиш үчүн. Биз өзүбүздүн ишенимдерибизди жазганбыз. Аларды жаңы ишенимдер менен алмаштырышыбыз керек болчу. Ошондо перепрограммирование башталат. Убеждение эң башкысы бул. Бул адамды бактылуу же бактсыз кыла турган эң бирден бир себеби биздин убеждениялар. Элестет, сен Феррарисиң. Ар бирибиз Феррарибиз. Айрыкча билим алып, өзүн өстүрүп тургандар. Супер скоростной, эң шикарный, эң кооз. Бирок сен эскирген Opel'дей болуп кетип баратасың. Эмне үчүн? Анткени бул Ферраринин ичинде стояк бар. Ал газдын педалын бастыртпай атат. Чыныгы Феррари кылдыртпай атат. Алар сени токтотуп чектеп атат. А сен Феррарисиң. Кожаный салон, 550 лошадиных сил. Бирок сен эски Opel'дей болуп кетип баратасың. Анткени сенде Феррариңде ограничительдер бар. Булар сенин убежденияларың. Биз аларды жаңы бизди поддерживать эте турган убеждение менен алмаштырганда дароо эле эмес, бирок акырындык менен Феррари болуп баштайсың. Ограничениялар кетет. Анан газды баса аласың. Жана каякты кааласаң ошого жетесиң. Өзүңдүн ачылган потенциалың менен каалаган максатыңа жете аласың. Бизди алдыга жылдырчу жаңы убежденияларыбызды жазып, күнүгө окуп турабыз. Эң күчтүү ишенимдерибизди жазып алып, аны жаңы ишеним менен алмаштырабыз. Аны кагазга 25 жолу жазабыз. Биз азыр трансформациянын ушундай этабындабыз. Биз күнүгө эртең менен ойгонгондо, менин жашоомдо керемет сонун өзгөрүү болуп атат деген толкундануу болуш керек. Душабызда керемет болуп баштаганына ишенгенде гана, кереметтер сонундар болот деп күткөндө гана чындап кереметтер башталат. Биз эмнени кааласак ошого жете ала турган бардыгыбызда раз бар. Раз бул ретикулярная активационная система. Биз өзүбүздүн разга көргөзүшүбүз керек. Кайда баргыбыз келип атканыбызды, өзүбүздүн Б точкабызды жана эң башкысы аны эмне үчүн кааларыбызды. Упражнение. Эмне үчүн бай болгон, башкача айтканда, финансовый независимый болгон жакшы деген суроого минимум 10 себеп жазабыз. Бул биздин разга көргөзүш үчүн, эмне үчүн ошону кааларыбызды. Башкача айтканда, фокусту өзгөртөбүз, аны алмаштырабыз. Бул упражнение бизди токтотуп турчу ишенимдерди алмаштырганга жардам берет. Бай болгон эмне үчүн жакшы? Мисалы, мен мынтип жаздым. Биринчи, бай болсоң, каалаган өлкөгө саякаттай аласың. Экинчи, туугандарыма, балдарыма жардам бере алам. Үчүнчү, неберелеримди эң сонун садиктерге алып барып, жакшы окуу жайларда окута алам. Эң жакшынакай үйдө жашай алам. Эң жакшынакай болуп кийинем, өзүмдү чектебейм. Каалаган машинемди айдап жүрө алам. Неберелеримди бардык өлкөлөрдү кыдыртам. Көлгө пансионат салам, жана башка толуктура мен эмелеримди жазып чыктым. Силер дагы ушинтип өзүңөрдүн лично өзүңөрдүн кыялыңарды жазып чыгышыңар керек. Дагы бир упражнение. Миллионго сочинение жазабыз. Элестет, сенде дагы бир шанс бар. Сенин утулууларыңа, сенин кедей үй бүлөдө төрөлгөнүңө, сен ийгиликсиз болуп калганыңа карабай, Алам сага экинчи шанс берди. Сенде эмне кааласаң бардыгы мүмкүн боло тургандай, финансылык ийгиликке жете алгандай чыныгы шанс берди. Сочинение жазып чык. Четко, конкретно жазып чыгуу керек. Эгерде эртең менде $1 миллион болсо эмне кылам деген. Эмне үчүн керек $1 миллион? Миллионер болгондогу өзүңдүн бир идеальный күнүңдү жазып чык. Ал күндү кандай өткөзөсүң? Подробно жаз. Кандай үй, кандай кийинип жүрөсүң? Ар бир деталдардын баарын эмоция менен жазуу керек. Эмнени сезип атасың? Жаныңда ким турат? Ичиңде кандай сезимдер болуп атат? Күн дагы башкача тийип турганын, кандай отурганын, кандай жылмай атканын, эмне менен алектенип атканыңды скучный кылбай эмоция менен жазуу керек. $1 миллион андай деле көп сумма эмес. Бирок бул чоң жетишкендик. Уже билесиң акча табышты.
Акча деген оюнду кантип ойношту билесиң. Визуализация кылабыз. Дайыма якорь кылып турабыз. Башкача айтканда, бардык жеңиштерибизди белгилеп, майрамдап турабыз. Маленький яны контроль кылабыз, большой яны өстүрөбүз. Четкость, ясность болуу керек. Көбүнчө адамдар максатына жетпейт, себеби алар конкретно эмне кааларын билишпейт. Алардын подсознаниясы арасы түшүнбөйт эмне керек, каяка умтулуш керек экен. Картинасы жок же картинкалары алмашып турат. Эгер билим алсам, мага кантип ийгиликтүү болгонду үйрөтүшөт. Мен ийгиликтүү болгум келет. Бирок колуман келбей калса эмне болот деген самосаботаж башталат. Ошондой самосаботаж болбош үчүн четкий картина керек. Ийгилик болуш үчүн адегенде өзүң болушуң керек. Өзүңө өз убагында билим алып турганга мүмкүнчүлүк бер. Ошондуктан эртең менен же өзүңө удобный убакта сөзү жок эле музыканы коюп алып, отуруп алып, $1,000,000 сочинение жазыңыз. $1,000,000 эмне кылат элеңиз? Эмне алат элеңиз? Эмнеңиз бар болот? Жашооңуз кандай өзгөрөт? Кандай ойлоносуз? Сезимдериңиз кандай болот? Эркиндикти, дүйнөнү сезесиз. Балдарыңыз Гарвардда, Оксфорддо, Кембриджде окуп аткандай сезиңиз. Частный вертолетуңуз бар. Кандайдыр бир өзүңүздүн кыялыңыздагы проекттин жетекчисисиз. Эмоцияларыңызды, чувстволоруңузду жазыңыз. Анткени визуализация кылабыз. Подсознанияга булардын баарын киргизүү үчүн визуализация эң күчтүү техника, эң күчтүү инструмент. Раз ишке киришет, аалам өзү жардам берет. Баары болуп баштайт. Керектүү адамдарды, событияларды байкап баштайсыз. Керектүү убакта, керектүү жерде болуп каласыз. Мүмкүнчүлүктөр, ресурстар пайда болот. Жана ошол картинаны эртерээк ишке ашырасыз. Ушундай упражненияларды баары бирдей волнада болуш үчүн көп адам бир убакта жасаганда вибрация көтөрүлөт экен да, мощный результат болот экен. Муну сөз менен түшүндүрө албайсың дейт. Частота көтөрүлөт экен, вибрация күчтүү болот экен. Каналдар ачылып, кабыл алуу күчтүү болуп калат экен ошол. Ошондуктан визуализацияны баары бир убакта эртең менен жасаган сонун результат берет экен. Ошондуктан бардык сезимдериңизди жазыңыз. Якорить этиңиз. Керемет сөзсүз болот экен. Асель ушул сочиненияны өзү жазыптыр. Баары орундалыптыр. Ошондуктан биз дагы ишенишибиз керек. Баарыбыздын колубуздан келет. Ички подъемду сезели. Жеңиш болоорун күтүү сезими болуш керек.